күйөөсү 3 талак берсе, тиги дүйнөдө аял ким менен болот? Эгерде күйөөсү бул дүйнөдө 3 талак болгон болсо, макулбу? Аял башкага турмушка чыгабы же чыкпайбы маселе ушуда. Эгерде башкага турмушка чыгып кеткен болсо, ошонун күйөөсү болот. То есть ошонун аялы болот кыямат күндө эле. Эгерде бул башка турмушка чыкпай эле ошол бойдон өттү, бул эч кимдики эмес бул. Эми ал жакта иншалла Аллах субханаху ва таала бул өзүнө ыктыяр берер. Мисалы турмушка чыкпай өтүп кеткендер кимдин аялы болот деши мүмкүн. 3 талак алып отуруп турмушка чыкпай, алар кимдин аялы болот деши мүмкүн. Бирок Кур'ан-ы Каримде жалпы Аллах субханаху ва таала бейиштин ичиндеги айтып койгон: "Валакум ма таштахи анфусукум, валакум ма таддаун, нузулан мин гофур рахим." Силер үчүн эмнени кааласаңар, напсыңар эмнени кааласа, ошолордун бардыгы болот деген. Эмнеге чакырсаңар, Аллах силерге берилет деген. Бул кечиримдүү Роб Аллах субханаху ва тааланын тарабынан силерге берген ушундай коноктук деп, кыскасы айтканда, ахиретте эмнени кааласа ал болот. Албетте мына 3 талак бергенден кийин нике болбойт, анын аялы тиякта однозначно эмес. Бирок эгерде бул аял альхамдулилля ыймандуу болуп, машаалла бейишке кирип калган болсо, бунун каалоосу аткарылат. Жараткан Алла тааланы кандай аткарат, кандай ошо камсыздайт, аны Алла таалам өзү билет, биз билбейбиз. Биз сүт тапшырабыз. Кечиндеги сүттүн үстүнөн каймакты калкып алабыз. Ошондой кылса болобу, арам эмеспи? Жок, бул эми арам эмес. Азыркы сүт алып аткандар деле өзүнүн ушундай бир эмеси бар, инструменти бар. Майлуулугун карайт дагы. Суу кошуп коебу, аз кошобу, көп кошобу, каймагын алып коесузбу, же бардыгын эле шыпырып аласызбы, айырмасы жок. Ошол жакка карап эле сатып ала берет ал. Мурдагыдай болбой калды. Эгерде мурдагы заман болгондо, мен үстүнө каймактарды алып койдум деп сатыш керек. Болду. Эгерде сүт сата турган болсоңуз, мен бардыгын каймактарын адырындай сепараторго эмес, мисалы кандай кылсаңыз ачык айтышыңыз керек да. Пайгамбарыбыз айткан, бирөө сатып атканда, ошонун кандай болсо ошондой сатсын деген, алдабасын деген, Алла таалам ошого береке берет деп. Эчтеке эмес. Бунун үстүндө каймак чыгып калды, ошону алдым, калган сүттү ушун ала бересиз. Проблема жок ал. Бирок алдабаш керек. Эгерде сурап, сиз каймагын алып койдуңузбу, алган эмессизби десе, сиз алып койгонсуз, бирок мен алган эмесмин десеңиз, ошондо арам болуп калат. Ага чейин арам болбойт. Прививка алган туурабы? Же албай эле коюш керекпи? Көптөр аутизм, инвалид болуп калып жатышат. Карап көрүңүз, прививка боюнча бул бизде саламаттык сактоо министрлиги жоопкер. Ошолор прививканын ичинде курамы кандай, пайдалуу, зыяндуу, ошолор айтыш керек. Ошо карап туруп, биз айтабыз дайыма мындай дин исламдагы ыктыярдуу. Сиз иншалла ошолордун жолдомосун карап амал кылышыңыз керек. Биз мисалы ал деп дагы, анан ал деп айткан деп кичине ооруп калса, же алба деп анан кийин ооруп калса, ага молдокелер мисалы жоопкер эмес да. Ошон үчүн иншалла бунун жоопкери ошо Минздрав. Себеп деген эмне үчүн ушуну айтып атам? Себеби бүгүнкү күндө интернетте деле эки тараптуу да. Кээ бирлер прививка алган, ошо именно врачтар эки тараптуу. Прививка алганды эме кылышат, колдошот, кээ бирлери албаганды колдошот. Жеке мен өзүмө койсо, алгачкы прививкаларды мен алмакмын, кийин бала ден соолугу жакшы болсо, албай эле коймокмун. Эгерде бала ооруп атса, анда алдырмакмын. Атам намаз окубайт. Мен ар күнү дуа кылам. Бирок дуадан тышкары дагы кандай жол менен намазга үндөсөм болот? Жүрөгүнө жумшак түрдө тийип. Дуа кылгандан башка дагы атаңызга машаалла эчтеке эмес, жакшынакай сунуш иретинде, буйрук иретинде эмес, сунуш иретинде атага айтыш керек. Ата окусаңыз жакшы болот эле, пайдасы көп экен деп, мына намаз боюнча уктум деп, анан биздин баяндар бар намаз боюнча, ошолорду кыркып алып жөнөтүңүз. Анан кийин карап туруп, алхамдулилля бир даватка чыгып келсе, жакшы адамдар менен кошуп жүрсеңиз, бар даватка чыгып келип, машаалла үйрөнүп келсе дагы жакшы болот эле. Кыскасы, манжадда важада дейт. Ким мээнет кылса эле табат жолдучу. Кантип даватканам? Калпак алып бериңиз, чай алып бериңиз. Ошол учурдан кийин жөнөкөй эле алып берип эле койбостон, сөзсүз жараткан Алла Таалага чакырып дават кылыңыз. Алла Таала мынакей, алхамдулилля, пайгамбарыбыздын жубайлары, кыздары, сахабалардын аялдары бардыгы дават берет эле.
Дават бербей койгон мусибат да. Ошон үчүн иншалла атаңызга дуа кылып, дуадан сырткары дагы сөз айтыңыз. Айтпай койбоңуз. Урушуп кетпеш керек, самый главный. Этаж үйдө жашайбыз, тамак аш көп төгүлүп калып жатат. Кандай жолу бар? Кокус чыгып кетсе, кокус жел чыгып кетсе дарат бузулат. Жел чыкканда дарат бузулат. Бул бир. Экинчиси, үйдө, этаж үйдө жашайбыз, тамак аш көп төгүлүп жатат деп атпайсызбы? Мындайда Алланын берген нематын биринчи өзүбүз баштайлы, исрап кылбайлы. Исрап кылбайлы. Ошого биз өзүбүздөн баштап, анан кошуналарга да, этаждагылар акырын айтайлы. Алар болбой эле исрап кылып атса, сиз ага жооп бере эмессиз. Кыямат күнү өздөрү жооп берет. Кыямат күнү өздөрү жооп берет. Бирок, машалла, мүмкүн болушунча аларга дагы биз кошуналарга мындай кагаз түрүндөбү, же болбосо мындай ооз экиби айтып коюшубуз керек. Алланын нематын кордобойлу. Умрага намазды билбей барса эмне болот? Эч даярдык жок. Кайра келгенде мурунку адат менен жүрсөчү. Умрага барганда намаз билген кишилерге кошуп коюш керек. Эгерде киши болсо, эгерде намазды билбесе аял, анда намаз билген аял менен чогуу кош керек, что бул 10-15 күндүн ичинде намазды үйрөнүп келсин. Бул жакта үйрөнө албайт. Алланын жолуна чыкканда, ыйык жерге барганда намазды үйрөнгөнгө дагы бир чоң мүмкүнчүлүк болот. Эшик ачылат. Алланын райымына эшик ачылат. Ошончо адамдарды көрүп дагы өзүнөн өзү күч кубат пайда болот да. Адамдар анан хотя бы 10 күн болсун ылдый өйдө туруп, качан үрүкү кылат, кандай сажда кылат, кантип салам берет, иншалла үйрөнүп кетет. Өзгөчө мынал жактан кошуп атканда, ушундай умрагач сөзсүз жанында намаз үйрөнгөн келинди, же аялды, же намаз үйрөнгөн эркекти, билгендерди кошуп ушуга жөнөтсө, буюрса иншалла үйрөнүп келет. Устаз, өзү мындай да, умрач бул саякат эмес да. Бул умра адам баласы эмне үчүн барат? Дин үйрөнүш үчүн барат. Эмне үчүн барат? Жараткан Аллага жакындаш үчүн барат. Тооба кылыш үчүн барат. Эмне үчүн барат? Биздин мусулман баласы ибадатын жайында туруш үчүн барат. Ошон үчүн мына умрага барганда жакшы жамаатка эле кошсоңуз, Кудай калса пайда алып келет. Устаз, мен намаз окуп жатканда Алла мени жазалабасын деп коркунуч менен окуйм. Эмнеге мен өлүмдү көп ойлонуп корко берем? Өзү жакшы, Алладан коркуп окуган жакшы. Пайгамбарыбыз хадисте айткан, эң биринчи кыяматка жакын Алладан корку, намаздын ичинде Алладан корку көтөрүлүп кетет экен да. Адамдар намазды коркпой эле окуп калат экен. Ушу кыяматтын биринчи белгиси деген. Биринчи белги. Ошон үчүн намазды мүмкүн болушунча аз мындай Алла мени азаптап койбосун деп Алладан коркуп окуган, альхамдулилля, бул намаздын максаттарынын бири бул. Эмнеге мен өлүмдү көп ойлонуп корко берем деп? Жок. Өлүмдү көп эстеш керек. Анда корконун кереги жок. Мен сизге айтып коеюнбу? Бир алым айтат да, мындай дейт. Жакшы адамга өлүмдөн дагы жакшыраак куш кабары жок дейт. Жаман адамга өлүмдөн дагы коркунучтуу кабар жок дейт да. Бул өлүм жакшы адамга өтө жакшы куш кабар. Эгерде жакшы адам болсо. Пайгамбарыбыз хадисте айтат го. Ким ар бир намаз сайын аятан курсун окуп жүрсө, бейишке кирүүсүнө өлүм эле тоскоолдук кылып турат. Жаман адам болсо өлүмдөн коркунучтуу кабар жок. Ошон үчүн өлүмдү эстөө өзүнчө ибадат, коркуу өзүнчө ибадат. Бирок анан кийин эле өлүмдү эстеп коркуп калып эле бардык нерсени таштап коюп, андай эмес. Биздин динибиз андайга эме кылбайт. Наоборот, ошону эстегенден кийин жүрөктү тазартып, күнөөдөн сактанып, ибадатты көп кылганга бизге түрткү болуш керек. Мен кредит бөлүмүндө иштеймин. Банкта берген кредитиме жараша айлык аламын. Алган айлыгым харам болобу? Эгерде сиз ислам принцип каржылоолору менен кредит бере турган болсоңуз, арам болбойт. Калганы болуп калса, арам болот. Чачты хынадан башка боек менен боесо болобу? Жок, хынага уруксат берилет, хынадан башкага уруксат жок. Хынадан башкага уруксат жок. Эң жакшысы эмесе хынада, калганы только зарылчылыктын учурунда. Зарылчылыктын учуру кандай? Эгерде адамдын чачы түшүп баратса болсо, жаш эле туруп эле чачы агарып кетсе, эми ошо күйөөсүнө ошол үчүн кооздонгонго шарият уруксат берет. Ошол учурларда, зарылчылык учурларда боесо болот. Жөндөн жөн боесо болбойт.
Намаздарыма бекем боло албай жатам. Дуа кылып коесуз. Аллахым намазыңызга бекем кылсын. Амин. Сиз мындай кылыңыз да намаздын пайдаларын окуңуз. Намазга адамдарды, башка аялдарды дават бериңиз и дуа кылыңыз. Таква салиха кыз болуу үчүн эмне кылуу керек? Жана да жакшы аял болуу үчүн эмне кылуу керек? Эң биринчи күч кубатты Куранга бериңиз. Куран окуңуз. Убактыңызды текке кетирбей, Куран окуңуз. Боюнда бар кезде чач алса болобу? Чачым узун жана калың болуп жүдөп жатам. Караңыз, эгерде зарылчылык боло турган болсо, чачыңыз өтө узун болуп кыйнап аткан болсо, бир аз кыскартса болот. Боюнда бар учурунда деле. Менин апам каза болуп калган. Апаман кийин өтө реанимация болуп калдым. Кайын журтума таарынычым бар. Аллахтын разычылыгы үчүн кечирдим дейм. Бирок эч эле кечире албай койдум. Унчукпай эле Аллага тапшырдым деп намаз окуганда дуа кылам. Туура эле болобу? Кудай кааласа мындай кечирдим дей бериңиз. Кайра шайтан ояп келет. Кайра алардын жамандыгын эстетет. Ошон үчүн кайра кечирдим деген сайын сооп аласыз, сизчи. Ошого жетпейт. Кудай кааласа иншалла кечирип кое бериңиз. Алла Таалам өзүнүн аржагын билет. Мен намаз окуп жоолук салынам. Шариаттын өкүмдөрүн аткарганча аракет кылам. Бирок мен мунафык эмесминби деген ой келе берет. Бир күнөө кылсам, өзүмдү жек көрүп кетем. Кеңешиңизге муктажмын. Өзү мусулман адам өзүн мунафык эмесмин деп коркуп жүрөт да. Жок, мен мунафык эмесмин деген өзү мусулман эмес деп айтылат. Ошол мунафык дейт өзүчү. Биздин китептерде келет, ким өзүн мунафык эмесмин десе, ошол мунафык дейт. Мусулман адам өзү мунафыктыктан корккон адам гана мусулман дейт. Биз эмес, сахабалардан канчосын көргөнмүн дейт табииндер, бардыгы мунафыктыктан коркуп жүрүшөт эле дейт. Ал эмес, Хазирет Умар разияллаху анху кандай эле? Өзү айтат эле, Хузайфа пайгамбарыбыздын сырдашы эле. Ошол мунафыктардын тизмесин бардыгын билчү. Ошого айтат эле, мен пайгамбарыбыздын сырын ачканды каалабайм, Хузайфа. Просто ошо мага айтып койчу, ошол мунафыктардын тизмесинде менин атым жок бекен дейт. Хазирет Умар ушунчалык өзүнө мунафыктыктан коркот эле. Мунафыктыктан адам баласы өзүнө коркуп жүрүү бул жакшы нерсе. Алла Тааладан, я Алла, Аллахумма инни ауду бика минан нифак. Я Алла, мени мунафыктыктан сакта деген дуа бар. Аллахумма инни ауду бика минан нифак ва шиқақ ва суил ахлақ. Я Алла, мунафыктыктан сакта, бөлүнүп жарылгандан сакта, жаман мүнөздөн сакта деген пайгамбарыбыздын дуалары бар. Буну биз айтып жүрүшүбүз керек, дуа кылып жүрүшүбүз керек. Бир хадисте мындай деген да дуа бар. Аллахумма тахир қалби минан нифак ва амали минар рия ва лисан минал кадиб ва айни минал хияна фа иннака та'ламу хаинатал a'yun ва ма тухфи судур. Я Алла, мен жүрөгүмдү мунафыктыктан тазала. Амалдарымды риякөрлүктөн, тилимди жалгандан, көзүмдү кыянаттан, анткени сен кыянат кылуучу көздөрдү билесиң деген дуа бар. Устаз, кандайсы? Менин суроом мындай: апам каза болуп калганына көп болду. Түштөрүмө кирип жатат. Эмне себептен кириши мүмкүн? Куран окуп коюңуз, эгерде мүмкүнчүлүк болсо кан чыгарып коюңуз. Анын апаңыздын осуяты айтылып кеткен керези болсо, ошону аткарып койгонуңуз жакшы. Айтпай деле кеткен болсо, апаңыздын эже сиңдиси менен жакшы мамиледе болуңуз. Напсибизди кантип жеңсек болот? Өлүмдү көп эскерип. Пайгамбарыбыз айткан: "Актиру хадимал ладдат", яни ал-маут деген. Силер напсини талкалай турган, сындыра турган нерсени көп эстегиле. Мындайча айтканда өлүм деген. Напсини жеңе турган нерсе өлүмдү эстөөсүз мүмкүн эмес. Менин суроом: улуту башка ислам динин карманбаган, мусулман эмес адамга турмушка чыгуу болобу? Мен өзүм ислам динин карманам. Жок болбойт. Бул биздин динибизде бул тыюу салынган. Атак мусулман болсо, кайсы улутта болсо деле чыкса боло берет. Мусулман эмеспи, кайсы улутта болсо дагы ага турмушка чыкканга нике кыйылбайт. Никени кыйып салса деле өтпөйт.
Ошон үчүн мусулманга турмушка чыккыла. Сурап берейин дедим эле, түшүмө туалеттер кире берет. Ичинде жүргөнүмдү көрөм. Ичиндеги нажасаттарды дагы караган болом. Эмне кылсам болот устаз? Мындай да, бул жин шайтандардын жайы ажаткана болот. Ошон үчүн биз пайгамбарыбыз айткан, качан ажатканага кире турган болсоңор, бошоно турган ыплас жерге барсаңар, Аллахумма инни аузу бика минал хубси вал хабаис, я Алла, жиндердин эркек ургачыларынан сактагын, жамандыктарынан деп пана тилегиле деген да. Ошон үчүн мурады, булар ошол жаман нерсе илешкендерден болот. Сиз Ихлас Фалак Насты сөзсүз жатаарда 3төн окуп өзүңүзгө дем салыңыз, жана ажатканага кирерде сөзсүз ушу дуаны окуйсуз. Бисмилlah, Аллахумма инни аузу бика минал хубси вал хабаис деп сол бут менен. Хижаб жамынбай эле намаз окуп жүрсө болобу? Жо, намаз өтпөй калат да. Кандай? Хижаб дегенде мындай да, бет ачык болсо намазга эчтеке эмес. Чачтар көрүнбөш керек, кулак көрүнбөш керек, моюн жабык болуш керек. Эки алакан менен эле жүз менен ачылат да, анан намаз окуйт да. Болбосо намаз өтпөйт. Ал эми жоолукка келгенден кийин үйдүн ичинде жоолуксуз жүрсө болобу? Үйдө боло берет. Намаз учуру эмес, мисалы, намаздыкка гана ушул шарт да. Жүз гана ачык болуш керек, алакан гана ачык болуш керек, калган жери жабык болуш керек. Бул намазга. Үйдүн ичинде башка учурларда бемарал жолуксуз жүрө берсеңер боло берет. Анан ошол жерде намахрамдар болбосун да, намахрамдар. Мисалы, атаңыз менен бир туугандын балдары бар, ошолордун астында чачын жайып көрсөтүп жүргөн болбойт. Апаңыздын, мисалы, агасы же иниси бар, тайкеңиз бар, ошолордун балдары бар. Вот ошолор менен ошолордун арасында дагы чогуу жүргөндөрдө, мисалы, чачтарын жайып көрсөтүп жүргөн шариятта туура келбейт. Намахрам менен отношенияда никеге чейин мамиледе болуу харам дейт. Бирок илим алганга чейин отношения куруп койгон элек. 2 жыл болду. Келечекте 1-2 жылда үйлөнөбүз деп жатабыз. Мен эми илим баштадым. Эмне кылсам болот? Отношения үзүш керекпи? Бирок үзгүм келбейт. Бирок күнөөдөн коркуп жатам. Жок, мындай. Биз Кудай сактасын, шайтан жөн эле бизди алдап коет. Шайтан бизди көрүп турат, биз аны көрбөйбүз да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын айткан акыл насааттары, данышмандыктары бул кыямат күнгө чейин да. Чөнки сиз анга мамиле кылбаңыз, тем более илим менен келип атасыз. Эгерде ушунчалык баш кошсоңор, анда ата-энеге айтып эле баш кошуп коюш керек. Нике кыйып, анан сүйлөшүп жүрө берле. Эгерде ага чейин жокпу, жөн эле саламдашып, сүйлөшүп, же хотя бы тиги мындайлары жазышып, бул шарият боюнча тыйылган. Бунун акыбети жакшы эмес. Адам баласынын жүрөгү тез-тез өзгөрүп турат. Бир эле болуп калып эле кокустан сени карабай койсо, же болбосо кандайдыр башка нерсе менен сенен башка сулууларактарды карап кетип калган болсо, ошо ойдон анан шариятта катуу, мындайча айтканда, өзүңө зыян болуп калабы дегенден эске алабыз да, мындай окуя толтура да. Ошон үчүн мүмкүн болушунча түшүнгөндөн кийин, түшүнгөнгө чейинкилерге истигфар кылыш керек дагы. Түшүнгөндөн кийин эми кайра аны улантпаш керек. Устаз, таква илимдүү жолдош кантип тапсак болот? Кандай жол менен? 18 жаштан өтүп турмушка чыгуу кандай карайсыз? Жакшы эле. Бүгүнкү күндө мындай 18 жашта өзү токтоп, акыл эси нар жак бер жагында бардыгында, ошондон кийин турмушка чыкса болот. Албетте, мына эмени Алла Тааладан сураңыздар, иншалла, өзүңүз таква болуңуздар. Кудай кааласа, Алла Таала иншалла илимдүү, имандуу, таквалуу жолдош насип кылат иншалла. Assalamu alaikum, жашым 21-де, 4-чү курска окуймун. Жанымда эле агам менен, жакында эле же жанымда эле дейби. Агам менен мага кудалаша турган байке таанышышты. Бирок апам тийбейсин деп такыр көнбөй жатат. Ал байке менден 8 жаш улуу. Апам көнүш үчүн эмне кылсам болот? Агам макул эле. Мен да көңүлүм бар. Истихара окудум, Алла разы болсун. Мындай.
Эгерде көңүлүңөргө жагып турган болсо, анын сунуштаганы бирок сөзсүз ата эне менен кеңеш керек. Ата эненин ыраазычылыгы биринчи орунда турат да. Аны көндүрсө караса болот, бирок силер билбегенде ата эне билет. Ошончо сураштырып көрсүн. Эгерде ата энеге такыр макул болбосо, анда кадам таштабагыла. Тем более кыз бала. Бала 2,5 жашта, үйдө караган адам бар. Умурага барса болобу? Баламды үйгө таштап. Кичинекейирээк го дейм мен оюмча, жеке оюмча. Азыр иншалла 2,5 жаштагы баланы таштап кеткенге мен жеке оюмча туура көрбөйм го. Эгерде мисалы карап туруп дагы бир бул умра мындай да, умра бул сүннөт да. Баланы кароо бул фарыз да. Ошон үчүн иншалла могу учурларда баланы карап чоңойтуңуз, же болбосо чогуу эле ала барсаңар болот, ошону карап көрүлө. Аял киши исламда үйдө отурат, бала чоңойтуп, күйөөсүнүн кызматын кылат, үй жай баарын кайнене кайнатасына жаздырат, күйөөсүнө үй жайды, машинаны өзүнө жаздыр, же мага жаздыр дегенге акысы барбы? Шарт коюп талап кылсак болобу? Мындай, шариатта ар кимдин мүлкүн Алла Таала чектеп койгон. Атанын мүлкү өзүнчө, апаныкы өзүнчө, баланыкы өзүнчө, аялдыкы өзүнчө. Күйөөсүнүн мүлкүчү ал өзүнүкү да. Эгерде аял экөө чогуу тапса, чогуу иштешип, ал анда чогуу мүлк болуп эсептелинет. Бирок эгерде аялы таппаса, жөн эле үйдө бала чаканы карап отура турган болсо, күйөөсүнүн мүлкү күйөөсүнүкү болуп эсептелет. Кудай сактасын, эгерде күйөөсү өлүп калса, ошодон мурас алат. Балдарына берилет, ата энесине берилет, аялына берилет. Бирок эгерде күйөөсү белек катары мына сеники деп берсе, милдеттүү эмес, талап кылганга дагы акысы жок. Мына үйдү мага оформить этип кой, мына машинени мага оформить этип кой, тияк бияк дегенгечи, андай эмес, акысы жок. Эгерде белек катары эле берип кое турган болсо, проблема жок. Анда анын мүлкүн өтүп кетет. Ал мураска да бөлүнбөйт. Мураска мисалы ошо белек катары берилбеген мүлктөр гана бөлүнөт да. Устаз, акыңызды адал кылышыңызды сурайм. Бир жолу бир адам бир видеоңузга жаман сөз айтса, сиз жөнүндө жаман ойлонуп койдум эле. Кечирим сурайм. Аллахым баарыбызды кечирсин. Алла Тааладан кечирим сураңыз. Биз, салам алейкум устаз, сизге бергим келген суроо. Биз үй бүлөбүз менен динге ишенебиз. Бирок ошого амал кылуу биз үчүн кыйынга туудурат. Үйүбүздө көп уруштар болот. Көбүнчөсү атам менен апам кичине нерсеге эле уруша беришет. Бизге ал нерсе жакпайт. Ошого биз эмне кылып жардам берсек болот? 6 бир тууганбыз. Чоң рахмат. Үйдө качан жаңжал болот? Качан ата эне урушат? Качан бир туугандар урушат? Билесизби? Качан Алла менен байланыш үзүлгөндө, анан ошол жерде шайтан азгырыгын салат да. Аны үчүн кандай кылыш керек? Аны үчүн оңой эле. Үйдө таалим башташ керек. Үйдө сиздер пайгамбарыбыздын хадистеринен, пайгамбарыбыздын өмүр баяны, Куран окуйсуздарбы, жокпу? Ошого эгерде окуй элек болсоңуздар, ошону күн сайын баштагыла. Куран күн сайын окуңуздар, зикир күн сайын кылыңыздар. Бунун берекеси менен альхамдулилла үйдө өтө көп жамандыктар кетет. Шайтандын азгыруулары, сыйкырлар, көрө албастыктар, дүйнөгө болгон ачкөздүктөр, мейлиби? Эмне деген көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн арам нерселердин баары Куран менен кетет. Үйдө Куран окулуп турсун, балдар да Куран окусун. Зикир дуаларды кылып тургула, ата энеңер менен чогуу таалим кылгыла. Мына Фазаил Амал деген китеп бар. Же болбосо Рияз Салихин деген китеп бар. Мунтахиб хадис дейт, хадистен тандалган хадистер бар. Биз ошолорду окуп айтабыз. Ошолорду окуңузгун, анан көрөсүз касиетти кандай экен. Мыналардын бардыгы анан ошого Кудай кааласа ошого жок болот. Үйдө амалды баштаңыздар, нурлуу амалдарды киргизиңиздер үйгө. Устаз, мен 25 жаштамын, турмуштагы эжелерим кийин үйдө отурсаң, иштебесең, стресс, депрессия болосуң дешет. Мен иштегим келбейт, үйдө эле отургум келет. Мечитке барганга
нежелательно болгон динибизде үйдө отурсам стресс болбоймунбу? Эмнеге бул? Наоборот, көчөдөгү чыккандар стрессте да алар. Ал ар кимге ар кандай экен да. Мен силерге бир айтайын. Жаштардын оңолуусучу илимде. Аялдардын оңолуусу үйдө. Эркектердин оңолуусу мечитте, бузуклардын оңолуусу түрмөдө дейт да алымдар. Бул аялдардын оңолуусу ал үйдө болот. Аял сыртта канча жүрсө, ошого жараша бузулат, бул билип коюңуз. Бузулуу дегенде эле сөзсүз зына кылып, арак ичип кетет деп аткан жерим жок. Дүйнөгө болгон ачкөздүк, үй бүлөгө болгон кайдыгерлик, талалаганга адаттанганы, анан ар кандай жамандыкка кабылып калганы чекесинен бир кайсысы бирисин айтып бүтөм мен. Ошон үчүн иншалла эркек дагы эгерде мечитке келбей турган болсо, дүйнөнүн аркасынан кууп жүрө турган болсо, эркек бузулат ал дагы. Ошон үчүн ар биринин оңолуу чөйрөсү бар. Жаштардын бардыгын илимге киргизели. Балдарыбызды, кыздарыбызды, эркектерибизди алхамдулилlah тияк бияктарда жаман жерде жүрбөй, мечит менен байланышсын. Алланын үйү менен. Үйдөгүлөр болсо алхамдулилlah бала чака үйдүн куту. Үйдүн булар болсо, булар үйдүн очогу болот, аял заты. Алхамдулилlah эркекти алып келгендерди үнөмдөп, балдарды жакшы тарбиялап, турайм, совсем эле көчөгө чыкпай койсун деп аткан жерибиз жок. Күйөөсү менен чыгып келсин, сейилдеп келсин. Машалла, умрага барып келсин, ажыга барып келсин, даватка чыгып келсин, туган уруктарга барсын жакшылык жамандыгына. Анча-мынча эс алып келсин, бирок махрамы менен, бирок жөн эле көчөдө жүрүп алып эле жарым жылаңач болуп, нар жак жерде кыдырган ал болбойт ал. Сизге Алла разы болсун. Сиз себеп болуп динге, хижапка келдим. Сиз 2018 жылдары муфтиятта иштеп жүргөндө сиздин колуңуздан Куран алганмын. Азыр Алланын каалоосу менен сиз себеп болуп Куранды бүтүп, хафизалык ижаза алдым. Алла даражаңызды эки дүйнөдө бийик кылсын, Алла разы болсун. Машалла. Алла разы болсун иншалла. Башкаларга дагы ошо Куранды үйрөтүңүз, ошого мээнет кылыңыз. Жараткан даражаңызды бийик кылсын. Чоң рахмат. Биз ажырашып калганбыз. 3 уулум бар. Атасына бербей эле койсом туура болобу? Мага Жумабай кызы Ыкыбал дуа кылып коюңузчу. Адал эмгек менен балдарымды багайынчы. Алла разы болсун сизден. Урматтуу карындашым, мындайда мен эжемди билбейм, кандай болсоңуз дагы мусулман айым. Мына 3 уулум бар деп атпайсызбы? Атасына бербей койсом бул шариатка туура келбейт бул. Бул атаныкы, все равно бол. Кудай кааласа багып, туура мындай капалы, мындай капа болгон эмелериңер бар чыгар. Бирок шариаттыга карай турган болсоңуз, бул балдарды бакканга ата милдеттүү. Мейли эгерде бакпай атса, сиз аракет кылып атасыз, Алла разы болсун. Бирок жолугам десе, учурашам десе, тыйганга толук акыңар жок. Каратып кое бериңиз. Бул дүйнө ушундай дүйнө, бүгүн бар, эртеге жок. Эрте кыямат күнү атасынын аты менен чакырылат. Кандай болгон чакта да өлгөндө деле атасынын аты менен коюлат. Ошон үчүн иншалла карап туруп, атанын белинен кандай болсо дагы ата, жаман болобу, балай болобу, все равно ата. Ошон үчүн наоборот сиз акылдуулук кылыңыз. Акылдуулук кылып, атаңар болот. Кайш айтпагыла, жаман сүйлөбөгүлө, жакшы учурашып, все кандай болсо дагы мен кичине ушундай болуп калды, но все равно атаңар деп сиз наоборот акылдуулук мамиле кылыңыз. Дагы иншалла алар менен байланыштырып, катташтырып кое бериң. Кемибейсиз, Кудай кааласа балдарга жакшы болот, өзүңүзгө жакшы болот. Куран тажвид окуйм десең, акчага үйрөтүшөт. Кээ бир эжелер Куранды Аллахымдын ыраазычылыгына үйрөтүш керек дешет. Аллахымдын тамгаларын сатканга барабар болуп калат дейт. Ошого кандай жооп бересиз? Мындай, бизде Ханафи мазхабта Куран окутуш үчүн акча алса болбойт өзү. Намаз окут, үйрөтүп, мисалы сабак берип атам, давай ошо сабак азыр 1000 сомдон төлөп койгула десем, бул болбойт бул. Булар биздин Ханафи мазхабта азан айтканга, имамчылык кылганга, Куран окутканга, сабак бергенге, акча алганга болбойт деген. Мурунку аалымдарыбыз. Башка мазхабтарда болот. Бирок кийинки аалымдарыбыз мындай деп айтканда, эгерде биз бул имамчылыкка, же болбосо ушундай азанчыга, же болбосо ушундай диний сабак бергендерге акча бербей турган болсок, булар дагы бала чакасын багыш керек да. Ошон үчүн булар дагы мындай базарга чыгып кетет дагы. Мына дин
иштерине өтө чоң тоскоолдук келет. Ошого биз буларга сабак бергенине эмес, сабак ошол берген убакыт барго, убакыт кетирип атпайбы? Ошого акча төлөп берсе болот. Мисалы, азыр сиз мына Куран окутат деп атасыз. Куран окуганга акча алса болбойт. Бирок Куран окутканга сизге 1 саат сабак берип атабы? Ошо 1 саат башка иштери менен деле акча тапса болот эле. Базарга чыгыппы. Ошого сарптабастан сизге бөлүп берип атат 1 саатты Кураныңызды оңдош үчүн. Ошо 1 саатка төлөп коюңуз, Куранга эмес. 1 саат убакыт бөлүп бергенине төлөңүз, Куранга эмес. Түшүндүрө алдымбы билбейм. Ошон үчүн иншалла мына жерде азыр башка нерселерге деле төлөп окуп атышпайбы. Мен айтар элем, эгерде Алла үчүн окусам мейли, Алла разы болсун, нур үстүнө нур. Бирок сиз ошогочу качан чөнтөгүңүздөн акча чыкса, ошо кадырлуу болот. Ошону баалайсыз. Азыр англис тилге канча берип атасыз акча? Кытай тилин үйрөнгөнгө канча акча берип атасыз? Болор болбогон азыр капкаяктагы бир бийси бир нерселерге ушунча акча төлөп алып атышат. А сиз Куранды алып атасыз. Эчтеке эмес. Буга кеткен акча Аллахым эселетип кайтарып берет. Берекеси менен кайтарып берет. Сообу менен кайтарып берет. Билип коюңуз, динге сарпталган акча эки нерсе. Биринчи берекеси, экинчи сообу болот. Буга шектенбеңиз. Ошон үчүн иншалла чын жүрөктөн наоборот, эгерде 1000 сом десе 1,5 миң бериңиз керекпи? Бирок жакшы үйрөнүп алыңыз. А эгерде Аллахым кабыл кылсын. Хижабка жаңы келген эне дейм, жаңы келген эле келем деп ниет кылган. Кыздарга мотивация берип койсоңуз, хижабка жаңы келем деп ниет кылган. Түшүндүм. Кыздарга мотивация берип койсоңуз. Мындай да, урматтуу энелер, эже карындаштар. Аял затынын чырайы хижаб менен да. Бул маданиятыбыз биздинчи, уяттуулугубуз. Бул ибадат, бул дин. Алла Таалам альхамдулилла сизге разы боло турган амал. Жараткан Алла Субхана ва Таала аял затын чачым болсо хижаб менен кооздогонда. Периштелердин дуасы. Ошон үчүн Алла Таалам альхамдулилла мындай мүмкүнчүлүктү ар кимге бере бербейт. Бул хижабты жөнөкөй эле ар ким тагына бербейт. Ушуну жакшы түшүнүп коюң. Алла сүйгөн, периштелер сүйгөн, ахирети оңоло турган, түбөлүктүү бейишке бара турган ошондой аялдар, эне карындаштар, мына ошолор тагынат хижабты. Ошон үчүн иншалла Кудай кааласа мынакей эми ниет кылып атсыздар. Кудайым иншалла берекесин берсин, бул ибадат. Инстаграм көргөндө ар кандай видеолор чыга берет. Ошону көрүп коем. Күнөө болуп жатса дагы совет берип койсоңуз, кантип арылаш ушул адаттан. Мындай. Интернет барго, пайдасынан зыяны көп. Интернет барго, бул чын-чынына келгенде шайтандын куралы. Интернет барго, сизди Алладан үзөт. Амалдарыңызды, мүнөздөрүңүздү бардыгын талкалайт дагы. Өзгөчө үй бүлөлүк мамилени алсыратат булчу. Жалкоолукка алып келет. Ошо интернетке кеткен 3 сааттын 1 саатын тренировка кылса, 1 саатын Куран окуса, 1 саатын өзүнө пайдалуу илимдерди ала турган болсо, канча пайда болмок? Өзүңүз мындай эсептеп көрсөңүз, таразалапчы, 3 саат көрдүңүз, не пайда алдыңыз? Эми пайда деле алган жокмун, зыян деле алган жокмун десеңиз болот. Ошондо деле бизге зыян да. Мусулман адам только пайдага жүрүш керек да. Ошон үчүн мен бардыгын эле айтат элем мындайчы. Мисалы интернетти мен деле көрөм. Бирок ошону биз карайлы. Пайдалуу нерсесин карайлы. Сиз өзүңүзгө кандай пайдалуу нерсе барбы, жокпу? Болбосо башка нерселерди, баягындай немелерди токтотуңуз, ар нерселерди көргөндөчү. Бул сиздин вообще ол только бузат. Бузулганда мындай да, сразу бузулуп кетпейсиз. Акырында бузулуп, кийин оңолушуңуз кыйын болуп калат. Ошон үчүн бул нерсе шайтандын куралы деп бекер айтылган эмес. Бир нерсени пайда алам депчи, 10 нерсени зыян алгандан көрө, мени бир зыянды таштап койгон жакшы, 10 пайдага көрөк. Бизде динибиздечи арам нерсени кетирүү биринчи орунда турат. Пайданы алганга караганда арамды кетирүү биринчи орунда турат. Экөө бирдей келип калса, пайдага дагы бар, зыян дагы бар. Шарият мындай дейт: биринчи зыянды кетир,
Андан кейін ана пайда болобу болбойбу бул экинчи вопрос. Ошон үчүн мына жердеги интернеттеги зыянды кетириш керек. Эмчектеги балам ток болсо дагы түнү ойгонуп ыйлай берет. Бул сиз дем салыңыз. Сөзсүз дем салыңыз. Кээде чочуп калат, кээде көз тийип калат. Жумуштан дем салганда мындай Ихласты окуйсуз, Аятал Курсини окуйсуз, Фатиханы, то есть Фатиханы, Ихласты, Аятал Курси, Кул аузу бираббил фалак, Кул аузу бираббин нас. Ушуларды кайра дем сала бериңиз. 3дөн, 5ден, 7ден, Кудай кааласа иншалла, баладын баягы корккону, чочуганы, ыйлаганы бардыгы кетет. Жумуштан намаз окуганга шарт жок болуп жатат. Каза намаз кылып үйдөн окуш керекпи? Аракет кылыңыз эми мына 5 убакыт намаз. Алла таалам алхамдулилля берген да. Өтө эле мындай чогулуштар болуп калып, тигинде мындай болуп калып эле каза болуп калып алса, өз убагында окуш керек. Ошондой каза болуп калса, анда үйгө келип казасын окуйсуз. Же токтотуп туруш керекпи? Жок, токтотпоңуз. Намазды вообще токтотпоңуз. Иш аркага кетет. Жолдошумдун достору чегип ичет, бирок ал өзү ичпейт, чекпейт. Таасир этеби? Таасир тиет. Таасир сөзсүз тиет. Бир жакшы духи бар, мына одеколону бар, эмеге атыр дүкөнгө кирсеңиз, все равно атыр жыттанып чыгасыз да. Эгерде ана бир билесиз да, бир кандай десем, жаман иш менен иштешкендер толтура, түтүндүн жанында отургандар толтура, май сай төгүлгөн жерде, ал жерде хотя бы өзүндө жугуп кетпесе деле, аны сөзсүз деген кичине жыттанышы мүмкүн. Барып чөйрө тартып кетет. Пайгамбарыбыз айткан, карагыла, кимди дос тутасаңар карагыла деп эскерткен. Адам баласы досунун дининде болот деген. Демек, досунун жолунда болот. Эртеби кеч, эгерде аларды жакшылыкка тарта албаса, алар менен жүрө берсе, ошого аралашып калат. Оңой эле аралашып калат. Будут ли доисторические животные в раю? Спасибо за ответ заранее. Доисторические животные? Не знаю. Вы имеете в виду, какие там доисторические животные? Мурда бир немелер болот, динозаврларга окшогондор го дейм. Эмне кылышым керек? 4 балам менен таштап кетип башкага үйлөнгөн. Ал аялда инсульт алып, ооруп, азыр туугандары алып кеткен. Алла разы болсун. Менин жашым 64-тө. Жолдошум 30 жыл болду ажырашканыма. Балдарым жарашабыз дейт. Жараштырабыз дейт болуш керек. Мен көнбөй жатам. Балдарым динде, жолдошум азыр карып оорукчан болуп калды. Ошону карап чогуу жаша деп кайын журтумда кечке суранышып атат. Уландысып турбайбы? Эмне кылышым керек? 4 балам менен таштап кетип башкага үйлөнгөн. Аялдагы инсульт алып, ооруп, азыр туугандарга алып кеткен. Менин жеке оюмча, урматтуу эже, 64-те экенсиз. Нары өмүрүңүзгө Кудай береке берсин, канча жашоого Кудай билет. Жарашып алган жакшы. Ошо балдар үчүн машалла өткөн кеткенди кечириш керек. Афалла амма салам. Менин жеке оюм. Маркумдарга зикир тартып багыштасам болот. Азырынча Куранга түшө элекмин, бирок Фатиханы бир жолу, Ал-Ихласты 11 жолу окуйм, туура эле, туура. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям түшүбүзгө көрүү үчүн кайсыл амалдарыбызды жасасак болот? Көп салават айтыңыз, сүннөткө бекем болуң. Бирок түштө кокустан болбой калса, сиз өзүңүздү бактысыз сезбең. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сөзсүз түшкө кириш керек деген бактылыктын белгиси деген эмес ал. Эми кирип калса, алхамдулилля, нур үстүнө нур. Пайгамбарыбыз айткан, мени шайтан өңдөп түстөй албайт деген да. Ким мени түшүндө көрсө, ал мени анык көрдү деген. Бирок пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды түшүндө көрүп деле сүннөттү аткарбай жашаган, бул бактысыздык. Пайгамбарыбызды көргөн жок, бирок өңүндө сүннөттү аткарып жашаган, бул бактылуулук. Ал-Ихлас сүрөсү жөнүндө кененирээк түшүндүрмө берип коесузбу? Ихлас эми өтө кереметтүү сүрө, Курандын 3төн 1 бөлүгү. Эгерде мүмкүнчүлүгүңүз болсо, мен 5 сүрөнү тафсир деген китеп чыккан.
5 сүрөнүн тафсири. Ошол жерде Ихлас сүрө боюнча кенен жазылган. Өкүмдөрү, пайдалары, таасирлери, вот ошону иншалла алып окусаңыз, убактыңызга иншалла иши окууну суранычы боюнча суранды WhatsApp'тан берсем болот. Аллахумма салли ала Мухаммад. Устаз, суроомдун туура эмес экенин билем. Жана бул нерсе амалыма таасирин тийгизип жатат. Кимибиз дозокко киребиз, кимибиз бейишке киребиз, тагдырыбызга жазылган болсо, биз бул дүйнөдө эмнеге жүрөбүз? Экинчиси, Адам алейхиссалам кетирген катанын жазасын эмне үчүн биз дагы өтөп жатабыз? Машаалла. Жок, бул сурооңуз туура эмес, туура эле. Бул тагдыр маселеси бар го, Алланын сыры. Биринчи жакшы түшүнүңүз, тагдырга ыйман келтирүү ар бир мусулман эркек аялга фарыз. Жакшылык, жамандык Алладан деп ыйман келтиребиз. Тагдыр Алла Тааланын илими болгондуктан, Алланын сыры болгондуктан, сизге бизге буну жашыруун кылган, биз жашыруун эле коебуз. Кайсы нерсени Алла Таалам жабык айтса, биз ага жабык ишенебиз. Ачык айтса, ачык ишенебиз. Эми пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдан сахабалар ушундай суроону сиз суроо бергендей сурашкан. Эгерде Алла Таалам бизди жазып койгон болсо, бейиш тозокто экенибизди, анда биз бул жакта эмне үчүн жашайбыз, эмне үчүн аракет кылабыз, эмне кереги бар анда? Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам мындай деп жооп берген: силер жакшы амалды кыла бергиле. Ким кайсы үчүн жаралса, ошол жеңил болот деген. Бейиш үчүн жаралгандарга бейиштин амалы жеңил, дозок үчүн жаралгандарга дозок жеңил. Ошон үчүн кол кармамтек отунда кең отурганга болбойт. Биз тагдырга таянып, жаман иштерди көбүнчө тагдырга таянып таштап койгон учурларыбыз болот. Тагдырым ушундай экен да мен эмне кылайын депчи. Жакшы ишти андай кылбайбыз, жаман ишке кылынат. Ошондуктан аалымдар буга тыюу салган. Тагдырга таянып, жаман ишти кылган акылсыздык, акмактык деген. Ошон үчүн мыналыга тагдырыбызга биз бейиште экенибизди айткан эмес да. Сыр ушул жерде. Дозоктук экенибизди айткан эмес да. Сыр ушул жерде. Бирок жараткан Алла субханаху ва таала ким кайсы амалды кылып, кандай болоорун бардык Алланын илиминде. Бирок Алла Таала тагдырын жазып бизди мажбурлаган эмес. Ушуну билип коюң. Сиз буну тагдырды мажбур деп түшүнбөңүз. Алла билет алдына ала бардык боло турган нерсени. Буну бардыгын билет. Бирок Алла Таалам сизди мени мажбурлап пешенебизге мисалы жаздырып койгон нерсеси жок. Болбосо кыямат күнү сурак эмне үчүн анда? Анда бу дүйнөдөгү жакшылык менен жамандыкты тандоо эмне үчүн берилди? Ошон үчүн биздеги акыйдабызда, ахли сүннат ва жамааттын акыйдасында тугандар инсан мажбур эмес. Сөзсүз Алла субханаху ва таала аны бир мажбурлап бейишке киргизип же мажбурлап дозокко салып коя турган эмес. Инсан ыктыярдуу. Ыктыяр дагы өзүнө толук ыктыяр берилген эмес. Хазирет Али разияллаху анхудан сураганда, пайгамбар Али разияллаху анху айтканда, бир бутуңузду көтөрүңүз дейт. Бир бутун көтөрсөң. Эми экинчи бутуңузду көтөрүңүз, ушуну түшүрбөй эле дегенде көтөрө алуу. Ушунчалык ыктыяр берилген да. Бир бутту көтөргөнгө чейин эле да. Ошон үчүн иншалла мына шарият өкүмдөрүндө бизге толук ыктыяр, таквини деп коет. Мына күн чыккан, шамал, адамдын өлүмү, жашоосу, ырыскысы, бундайда Алланын чечими, бул жерде ыктыяр жок. Сизге бизге жакшы жаман амалды тандоодо гана ыктыяр берилген. Ошого жараша Алла Таалам жазалайт, сыйлайт, кыямат күнү Алла Таалам бейишине же дозогуна киргизет. Тагдыр маселеси боюнча көп талашпагыла, силерден мурункулар куурап кеткен, кыйрап кеткен деп пайгамбарыбыз эскертүү берген. Албетте ыйман келтиргиле дагы, калганын кыла бергиле деген да. Болду. Адам атабыздын катасын, эми бул Алланын хикматы, анын жазасын биз көтөрүп аткан жерибиз жок. Канча деген пайгамбарлар Адам атабыздын белинен чыкты. Канча деген оолиялар, сахабалар чыкты мисалы. Адам атабызды Алла субханаху ва таала ал жаңылышы, бул Адам атабыздыкычы. Ал андай пайгамбарлар күнөөдөн сакта. Бул тагдырдагы дагы ошо бар болчу жаңылышы. Бул жаңылышын биз мындай будан тооба кылган. Бул жаңылышты чоң күнөө деп биз эсептебейбиз. Пайгамбарлардын бардыгы чоң күнөөлөрдөн сак болот. Албетте сизге бизге караганда
кечеге бір жаратқан Алла Тағаланың алдында ошол жаңылыш дагы чоң катары көрүлгөн деп эсептейбиз. Алла Тағалам иншалла барыбызга товфик берсин. Жаратқан Алла Тағалам барыбызга жар болсын. Урматтуу эне эже карандаштар, дагы суроолор көп экен. Убактыбыздын аздыгына, тардыгына байланыштуу. Мына азыр уже 12-ден 20 өтүп баратат. Иншалла Кудай кааласа будан кийинки дагы мажлистерде, сабактарда иншалла жооп берербиз. Буюрса, бирок мына сурооңуздар бирөөсү дагы жоопсуз калбайт. Буюрса иншалла сабактарда ошого жооп беребиз иншалла кезек-кезеги менен. Себеп деген аябай көп экен суроолор. Буюрса иншалла жооп беребиз. Келгениңиздерге рахмат. Демек барыбыз иншалла majlisin duasını okup duraylı. Subhanaka Allahumma bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente. Nestağfiruke ve natubu ileyk. Hurmatlı enece kardeşler, жыйынтыктап айтып коеюн. Бүгүнкү отурган majlisibizди Алла Таалам кабыл кылсын, күнөөлөрүбүздү кечирсин, дуаларыбызды кабыл кылсын. Будан ары канча жашообуз калды Кудай билет. Ар бир күндү баалайлы, ар бир түндү баалайлы. Өзүбүз оңолгонго аракет кылайлы. Күнөөдөн сактанганга аракет кылайлы. Башында айтып кеткендей, Куран менен дос болойлу. Зикирлерибиз тилди көндүрөйлү. Мүнөзүбүздү машаалла оңдоп, кайрымдуулук, жоомарттык жашоону тандайлы. Таквалуу, ынтымактуу жашоону тандайлы. Амин. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله بيدك الخير كله اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا жараткан Allah барыбызды, дуаларыбызды өзүң кабыл кылгын. Ушул жерде энелерибиз, эже карындаштарыбыз отурат. Аллахым талап менен келген хидаят берүүчү өзүңсүн. Жүрөктөрүбүзгө я Алла хидаят салгын. Жүрөктөрүбүздү я Алла өзүң тазалагын. Аллахым бактылуу кылгын. Бирибизди дагы бактысыз кылбагын. Ушу эже эне карындаштарыбыздын я Раббул Аламин тилектерин берген, кажеттерин бүтүргөн. Я Раббул Аламин дүйнө ахиреттин жамандыктарынан сактагын. Баарына я Алла жакшы кулк мүнөз берген. Ya Allah bağrına bekem işenim bergin. Жараткан Allah, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şafaatına bölөгün. Allah'ım ya Rabbel Alamin. Dünya ahiretlerini ya Allah жақшылық менен бүтүргөн. Dünya ahiretlerinin бардык жақсылыктарын ya Allah'ım насип кылгын. Allah'ım özüң разы болгон барыбыздан разы болгон ya Rabbim, барыбызды разы кылгын. Өзүң разы болбостон өлүм бербегин. Энеже карындаштарыбызда ya Rabbel Alamin таквалуу насип кылгын. Таква насип кылгын ya Rabbel Alamin. Илимин нафи ата кылгын, ибадат көйлөрдөн кылгын. Ya Allah, куп сенин динingди тарката турган, даватка турган жакшылыкты ya Allah чакыруучулардан, жамантардан ya Allah кайтаруучулардан кылгын ya Rabbel Alamin. Жакшылардын ачкычы, жамантардын жапкычы кылгын. Allah'ım omаттарын берген, рызкыларын берген, ya Rabbel Alamin бактыларын берген. Ya Allah, imandı ul parzantарды, кыз parzantарды өзүң ата кылгын. Үй бүлө бала чакалары менен ya Rabbel Alamin ынтымакта жашаганга өзүң жардам берген. Шайтандын араласын ya Allah өзүң сактагын. Шайтанды аралата көрбөгүн, нәпсинди үстөмдө кылып, душманга күлкү кылбагын. Allah'ım Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine, şeriatına bekem kılgın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sapında turguzgun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine layıklı kılgın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in birge barızda Firdavs beyişine özün girgizgin. Ve sallallahu teala ala khayr halqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amin amin. Bir rahmetike ya erhamer rahim.